Азыр экөөсү так. Эми өспүрүмдөрдүн чек арасы. Өспүрүмдөр кайсы учурда тарынат? Албетте чек арасы бузулган учурда. Биз кайсы учурда өспүрүмдөр менен конфликтке барабыз? Эмне үчүн урушабыз? Албетте биз өспүрүмдүн чек арасын бузган учурубузда. Чек ара жөнүндө балким сонун билетирсиздер. Билбегендер үчүн жакшы маалымат болот. Билсеңиздер, билген билимдериңизди толуктайсыздар, бекемдейсиздер. Негизи эле өспүрүмдөрдүн чек арасы деген эмне? Ошо боюнча бир аз сөз кылайлык. Мисалы, эгерде өспүрүм баланын чек арасы бузулбаса, балага берилген жаза чек арасы бузулбай коюлган учурда бала өзүн эркин, өзүнө болгон өзүн ишенимдүү, коопсуз сезет. Эмне үчүн биз өспүрүмдөрдүн тарынат деген теманы сүйлөшүп атабыз. Анткени биз билесиздер, сабактын өткөнгү убагын башталышында, алгачкы сабактарда Маслоунун пирамидасы боюнча баланын эң астыңкы бөлүк баланын физиологиялык муктаждыктары. Баланын физиологиялык муктаждыктарын ар бир ата эне колунан келишинче аракет кылат, камсыздаганга бар күчүн жумшайт. Экинчи тепкич бул баланын коопсуздугу, мындайча айтканда, тынч коркпой тынч абалдагы муктаждыгы. Ошо баланын коопсуздук муктаждыгы, ушул баланын тарыноосу, баланын чек арасы, баланын сезимдери ушул пирамиданын экинчи тепкичинде тургандыктан ушул темалар боюнча сөз кылып жатабыз. Эми демек балдар ушул чек арасы бузулбаган учурда алар өздөрүн коопсуз сезишет. Баланын сезимдерине, кыял максаттарына шылдыңдабасак, жактырбай, туура түшүнүү менен мамиле кылганыбызда баланын чек арасы бузулбайт экен. Андан кийин баланын буюмдарына уруксатсыз тийишсек, текшерсек, уруксатсыз алсак, баланын чек арасын бузган болуп саналабыз. Балдар ошол учурда капа болушат, таарынышат. Сырткы келбетин сындасак, кемсинтсек, балдардын чек арасын бузган болуп саналабыз. Андан кийин бала жактырбаган сунушка мажбурласак, мисалы үчүн бала кылгысы келбей аткан, жактырбай жаткан нерсени кыласың, барасың, мен айттымбы, айттым, айтканым айткан, дегеним деген деп талаптарды кое турган болсок, баланын чек арасын бузган болуп саналабыз. Андан кийин баланын телефонундагы смстерин текшерип, уруксатсыз колунан жылып алып текшерген учурубузда баланын чек арасын бузган болуп саналабыз. Албетте кээде баланын телефонун текшерүүгө туура келет, бирок аны бала билбеш керек. Балага байкатпаган учурда текшерсек болот, бирок аны текшерсек дагы айтпаганыбыз жакшы. Мындайча айтканда. Ал эми баланын буюмдарын, бирдемкелерин карап текшере турган болсок, эгерде күмөн кылып жаткан болсок, тамеки жокпу, же болбосо насыбай жокпу деп текшерүүгө туура келген болсок, аны да балабыз байкабаш керек. Ал эми аны кармап чындап эле таба ала турган болсок, ал башка маселе, кийинки темада айтылат. Мына ушундай. Андан кийин андан ары дагы кайсы учурда бузулат баланын чек арасы? Баланын денеси анын чек арасы. Аны урганга болбойт. Башкача айтканда, бала бул рух же ыйык. Баланы Аллах жаратты, Кудай жаратты. Демек ал Кудай жараткан ыйык рухту биз урганга, өзүбүздүн менчигибиздей кабыл алганга болбойт. Ал Аллахтын бизге берген аманаты жана белеги деп ага аяр мамиле жасашыбыз жана тарбиясына олуттуу карашыбыз биздин милдетибиз. Андан кийин да бала өзүнүн чек арасы корголушу керектигин, анын чек арасын эч ким бузганга болбой тургандыгын билиши керек. Чек ара боюнча балдарыбыз билбесе, айтып беришиңиз зарыл. Сөзсүз түрдө зарыл. Бала мугалимдери, достору, туугандары, бейтааныштары тарабынан чек арасы бузулбастыгын билиши керек. Мисалы үчүн, бейтааныштар, туугандар болобу, достор болобу, мугалимдер болобу баланын жакын жерине келеген болбойт экен. Мындайча айтканда, биз баланыга өтө жакын келбешибиз керек экен. Ал окуткан окуучубуз болсо дагы, сенин жаныңа жакын барып, теманы тетрадыңды текшерсем болобу деп уруксат сурап жанына барышыбыз керек экен. Бул мен ушул сабакты алып жатканда мага чоң инсайт болду. Мен шок абалда калдым.
жашоомду кабыл алганды чечтим. Демек бейтааныш кишилердин алдына дагы жакын барганга болбойт. Кээ бир адамдар сүйлөшүп жатканда ушул жакын келип алып сүйлөшөт, мындай качып кете бересиң. Ал биздин чек арабызды бузуп жатат. Эгер ошондой болгон учурда биз мындай боло албастан мен өзүмдү ыңгайсыз сезип кетем, алсыраак туруп эле сүйлөшө береличи деп эле ачык эле оюбузду айтышыбыз керек. Бизге чек арабызга жакын келе алат ким? Албетте өзүбүздүн балдарыбыз жана жакын ата энебиз жана күйөөбүз, жолдошторубуз гана бизге жакын келе алат. Андан башка адамдар бизге жакын бир кадам, эки кадамчалык территория, бир кадам, эки кадамчалык аралыкка бейтааныштар, башкалар келгенге болбойт. Андан кийин бала бул кичинекей болсо, мисалы үчүн кичинекей болсо дагы, чоңоюп калса деле, бала жактырбай жатса, аны жактырбаса дагы кучактаганга, эркелеткенге, өпкөнгө, мени менен сүйлөш деп мажбурлап сүйлөшкөнгө, отур, сүйлөш деп мажбурлаганга болбойт. Бул учурда биз баланын чек арасын бузабыз. Бул баланын чек арасы бардык кичинекей балдарга дагы тиешелүү. Кичинекей балдарга да тиешелүү. Демек кичине өспүрүм жана баардыгына туура келет. Андан кийингиси балдар менен жагымсыз тамашаларды жагымсыз тамашалашсак, алардын чек арасын бузган болобуз. Эгерде өспүрүм балабыз жалгыз болгусу келип аткан болсо, эмне эле өзүңчө эле бөлүнүп ойлонуп калдың дегенге болбойт. Андан кийин мен билем, кичинекей кезинде апам ошентип айтып калчу эле да, анткени алар үчүн албетте алар бала тарбиясы жөнүндө, чек ара, билим жөнүндө билимдери жок болгон. Бирок эмне үчүн бөлүнүп калдың, эмне эле өзүңчө эле ой басып үйгө качып калдың деп айткан учурлар эсимде да. Демек баланы кээде жалгыз калышына да уруксат беришибиз керек экен, достору менен бирге болушуна да уруксат беришибиз керек экен. Бул баланын чек арасы болуп саналат. Ошондой эле баланын каалоолору дагы чек арасы. Мисалы үчүн мен муну тандадым, мен муну кааладым десе, сага ким коюптур каалаганды, тандаганды, мен айтканды гана киесиң, мен айтканды гана жейсиң, же болбосо мен айтканды гана чечимди чыгарасың деп айтканыбыз баланын чек арасын бузган болуп саналат. Андан кийин баланын чек арасын коргогонду кантип үйрөтүшүбүз керек? Мисалы, балага биз чек арасын коргоштон коркпогонду үйрөтүшүбүз керек экен. Ал баланын лишний өзүнүн границасы, коркпогонду, коргоону үйрөтүшүбүз керек экен. Сен жаныңа бейтааныштар келип сени шылдыңдаганга, көңүлүңдү оорутканга, сезимдериңди тепсегенге, сага ат койгонго, сенин көңүлүңдү оорутканга болбойт. Мугалим дагы сени мисалы үчүн жамансың, мээң жок, акылың жок деп айтканга болбойт деген сөздөрдү балага акырындык менен жашынакай кылып айтып түшүндүрүшүбүз керек. Андан кийин балдарга сезимдерин, ойлорун эркин так айтканды үйрөтүшүбүз керек. Балдарга сезимдерин, ойлорун эркин так айтканды кийинки сабактан сөз кылабыз. Бала сөз кылабыз, ал боюнча өзүнчө кененирээк. Андан кийин балага жок деп айтканды үйрөтөбүз жана кабыл алабыз. Мисалы үчүн, эгерде балабыз жок деп айтканды үйрөнгөн болгон болсо, алар жаман топко кошулбайт. Жок, мен сени менен достошпойм, силердин группаңарга, тобуңарга кошулбайм, же мен ичпейм, чекпейм деп жок деп айта алат. Жок деп айта албаса, алар досторуна, баягы чөйрөсүнө жетеленип, ошолордун сөзүнөн чыкпай кошулуп кете берет. Мисалы үчүн, балаңызга могу ишти жасап койчу, баланын милдетинен сырткары муну ишти жасап койчу деген учурубузда жок деп айтса, биз аны кабыл алышыбыз керек экен. Же суранабыз, сурануу менен айтабыз, же болбосо жок десе, аны мажбурлабайбыз. Макул, анда эртең, же болбосо 1-2 сааттан кийин деп кабыл алабыз. Жасап берчи деп сурануу менен айтабыз. Демек, баланын жок дегенин кабыл алганыбызда бала өзүн башкаларга дагы жок деп айта алат. Анан баланын дагы биз өзүбүз дагы балага жок деп айтышыбыз керек. Көбүнчө балдар жок деп айткандан коркушат да. Мисалы үчүн, муну ишти жасап койчу десек, апам таарынып калат же апам урушат деп, апам мени жакшы көрбөй калат, сүйө бербей калат деп жок деп айта алышпайт. Анан биз айтканыбызды кылып, отур десек отуруп, тур десек туруп, же болбосо макул апа деп жасап жүрө берет. Мындай балдар мисалы үчүн жаман топко кошулганда, кем мен үчүн ичип койчу, болбосо мен сени менен дос болбой калам, мен үчүн чегип койчу десе дагы макул эми деп ошол алардын тилинен чыкпай калат. Демек,
биз дагы балага мисалы үчүн бизден коркуп бизди тарынтып алам деп ойлоп биз үчүн макул болуп аткан болсо, эртең жаман балдарга, жаман адамдардын арасында дагы жок дей албай калышы мүмкүн. Чоң жашоосунда дагы өтө көп зыяндарды алып келет. Мисалы үчүн ал узак тема начальниги ашык чечпесе да жок дей албайт, эч кылса күйөөсү ашыкча бирдемкелер милдеттерди берсе дагы жок дей албайт. Анын зыяндары бир топ өтө чоң. Ошондой эле бала өзүнүн чек арасын коргойм деп башканын чек арасын бузбаганды үйрөнүшү керек. Бул тема боюнча да кийинки сабакта кененирээк сөз кылабыз. Мисалы үчүн мугалим мисалы жалкоо эмне үчүн тапшырманы аткарбай келдиң деп кайрыла турган болсо, албетте мугалим бул жерде биринчи өзү баланын чек арасын бузду. Жалкоо деген сөзү менен жөн эле эмне үчүн тапшырма аткарбай келдиң, анын себебин билсең болобу деп кайрылышы керек. Неме боюнча баягы педагогикалык этикет боюнчачы окуучу болсом кайрылыш керек. Эгерде мугалим жалкоо эмне үчүн тапшырмаңды аткарбадың, эмне үчүн сага окубайсың дей турган болсо, мугалимге сен жаман мугалимсиң, мени жалкоо деп чек арасын коргойм деп кайра мугалимдин чек арасын сен жаман деп бузуп ала турган болсо, бул жерде чоң конфликттер чыгып кетет. Демек биз балага чек арасын туура коргогонду үйрөтүшүбүз зарыл. Бул боюнча кийинки сабакта сөз болот андан ары. Андан кийин бала чек арасын коргой албаса, коргоно албаса, бул норма экендигин айтышыбыз керек. Алгач биз балага өзүңдү коргоону үйрөтүшүбүз керек. Сенден башкалар шылдыңдаганга, көңүлүңдү оорутканга болбойт деп айтабыз. Бул учурда сен өзүңдү коргогон деп айтабыз. Ошол учурда адам өзүнүн чек арасын коргой албай калган учурлар болот. Бул норма деп айтышыбыз керек. Мисалы, жылда жаңылык дедим го, ар дайым жаңылыктардан айтып келет. Мисалы, көрсөңүздөр керек, угуп жүрсөңүздөр керек. Өспүрүм балдардын арасында мындай талпа болуп, көптөгөн мушташ болуп, арасынан бир эки бала кыз болуп калды, же болбосо көптөп бир баланы уруп коюшту деген чоң класстар кичинекей класстарга салык салды, анан бир бала асын алды деген үрөй учурган фактыларды угуп жүрөбүз да жаңылыктарданчы. Булардын түпкү себебине келсек, дагы эле ошол ата энелеринде балдарга психологиялык тарбияларды, билимдерди бере албаганынын натыйжасы деп айтар элем да. Эгерде биз балдарыбызга ооба өзүңдү коргой албай калган норма, бул учурда сен сөзсүз түрдө өзүңдөн чоңдордон, ишенген адамдарыңдан, мугалимдериңден, ата энеңден же жакын адамдарыңдан, жакын байкелерден жардам сурагын деп айткан үйрөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн бала 9 класста окуп жатат дейлиги, ага 10 класстар салык салып атат, күндө тепкилеп уруп атат, ал стукач болуп калбайын, ал баягы эркек болуп калбаймын, ата энем айтсам уят деп ошол тепки жеп, коркуп, үйдөн бир күн акча уурдап барат же сурап барат, ошентип жүрө берет дагы бир күн баягы өзүнүн жанын кыйып алышы мүмкүн, же болбосо алардан тепки жеп, майып болуп, чоң жаракат алып калышы мүмкүн, же болбосо чоң баягындай талпа мушташтар чыгып кетиши мүмкүн. Ушулардын баардыгынын алдын алуу жолу балам сени эч ким көңүлүңдү оорутканга, сен каалабаган нерсени мажбурлабаганга, сен жактырбаган нерсени кылдырганга, сенден бир сом сенин капа кылып сурап алганга акысы жок. Сен өзүңдү коргошуң керек. Коргой албасаң, сөзсүз түрдө айтышың керек. Алардын сенин чек араңды бузуп жатканы, алардыкы мындай, сен устукач болуп калса, алардыкы кылмыш. Кылмыш деген нерсе сөзсүз түрдө жазасын алыш керек. Бул динибизде дагы күнөө, ал жазаланыш керек. Демек сен өзүңдү коргой албаганың бул норма, албетте. Бизге айт, бизден жардам сура. Мен сага сөзсүз түрдө жардам берүүгө даярмын, сени түшүнөмүн. Алар устукач десе дей берсин. Бирок сенин денең чоң майып болуп, жаракат болуп калгандан көрө, бунун арты аягы трагедия менен бүткөндөн көрө, маселе убактылуу бир жыл устукач атта каласың, зато сен кийин мындай денең бүтүң соо абалда жашаганың жакшыбы, же болбосо ушундай кылмыштар болуп турганы жакшыбы деп балдарга
ар ким өзүбүздүн тилибиз менен түшүндүрөбүз. Ошондой эле мугалимдер болгон болсо, окуучуларга дагы ушул нерсени айтып койсок өтө сонун болот. Эгер бала стукачтык кылып аткан болсо, тиги чек арасын бузган адамдар кылмыш кылып жата тургандыгын балдарга айтышыбыз зарыл. Балдардын чек арасы боюнча сабактын бөлүгү аяктады. Кийинки сабактын улантысын кийинки записьтен көрөбүз.